Бишкектеги Айтматов проспектисинин кеңейиши нааразычылыктар менен коштолуп, талаш-тартыш жаратууда. Аталган көчөдө учурда демонтаждоо иштери кызуу жүрүп жатат. Ага кошулуп, ынтымак-ордо президенттик администрациясынын жанындагы Киргизия конушундагы 66 үйдүн дубалдарынын бир бөлүгү бузулуу алдында турат. Албетте, буга жашоочулар үн катпай койгон жок. Бул жаңылык айтылаар замат нааразычылыгын билдирип, тургундардын каршы чыгышы бир нече күндөн бери уланууда. Алар мэриянын келтирген жүйөсүн четке кагып жатышат. Ошондой эле кенемте төлөп берүү маселеси да көтөрүлүп жатканы маалымдалды. Кала башкармалыгы бул маселенин мыйзамга ылайык баа берилерин кабарлады. Дагыраагы турак үйлөрдүн документтери текшерилгенден кийин чечим кабыл алынат. Анткени жер тилкелер 1997 жылдагы буйрук менен берилгени менен түшүндүрүлүүдө. Айтматов көчөсүнүн кеңейиши жана ага байланыштуу талаштуу жагдайлар азырынча ачык бойдон турат. Борбор калаадагы жаңыланып жаткан көчөлөрдүн жагдайы кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында кенен сөз болот. Бул убакта алып алган жердин ордуна компенсация сурагандын өзү уят иш. Бошотпой турган болсо, мына мыйзамдуу талаада эле өзүбүз татынакай эле ишибизди кылып бошотуп кете беребиз. Апта башында Бишкектен Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү ишине старт берилди. Бирок көчөнүн жаңыланышы нааразычылыктарды жана талаш-тартыштарды жаратууда. Анткени жолду кеңейтүү үчүн белгиленген аймактагы турак үйлөрдүн дубалдарынын бир бөлүгү бузулмакчы. Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү ишинин алкагында Киргизия конушундагы 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгү бузулат. Ынтымак-ордо президенттик администрациясынын жанындагы конуштун тургундарына кенемте төлөп берүү маселеси мыйзамга ылайык каралат. Анткени мында ар бир тургунга 10 сотуктан көп жер бөлүнгөн жана мунун мыйзамдуулугу аныкталып жатат. Азырынча буздурулган дубалга кенемте төлөө же баш тартуу тууралуу чечим чыга элек. Бардык документтер текшерилгенден кийин гана чечим кабыл алынары Бардыгыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн бул кызыл сызык 1970 жылы сызылган кызыл сызык. Ошол учурдагы эле кызыл сызыктын негизинде азыркы границадан ошол чек арадан чыгып кеткен ушул үйлөрдүн көбүнчөсү баягы чарбачылык жактарындагы экен, хозпостройка ошол жагынын баарын мынандайынан тегиз кылып кызыл сызыктан чыккандардын баарын бусканга азыр тапшырма келди. Биз ошону аткарып атабыз. Бул эми өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде ошо 60га чукул үй болуп атат. Мунун арасында канча квадрат кирип кеткени бүт баары ушул жерде жазылып турат. Кызыл сызык болсо, ошол кызыл сызыктын убагында баарына тең ушул эскертилген буга чейин деле. Эң башында могу Рахат дүкөнү деп турат. Мына ушул дүкөндү бүт баары бузулат. Ушундан өйдө карай түп-түз кетет. Ал эми бошотпой турган болсо, мына мыйзамдуу талаада эле өзүбүз татынакай эле ишибизди кылып бошотуп кете беребиз. Бишкек шаарындагы Восточная көчөсүнүн жашоочулары менчигиндеги жер тилкелери мыйзамсыз тартып алынганы турганын айтып, президент Садыр Жапаровду бул маселеге көңүл буруусун талап кылышып, Акипресс агенттигинде өткөн маалымат жыйында кайрылуу жасашты. Алар шаар мэри Айбек Жунушалиевдин 27 мартта Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда жасаган билдирүүлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын билдиришти. Каждый земельный участок, вы знаете, там более 10 соток, да, то есть возникает вопрос, как эти земельные участки вообще переходили в собственность, когда в городской черте не более 4-5 соток, да, сейчас, если мы возьмем в общей сложности. Кечээ мэр да айтып атпай, биз көрөбүз дейт. Эмне үчүн бул кишилерге 8 соткадан, 10 соткадан, 12 соткадан тийип калган. Шаардын ичинде 4 эле соткадан алыш керек болчу. Бул биз аны териштиребиз дейт да. Эми бул кандай маселе, кандай максат менен андай айтып атканын билбейм. Айыл жерлеринде 12 соткадан 25 соткадан 50 соткага чейин эле берилип келген, буга чейин эле элге, элдин пайдалануусуна. Мына азыркы кезде шаарга жаңы айыл кыштактар өттү го. Бул Ленинская селосу, бул жакта Орок, тияктан Каражыгач, бияктан ага чейин деле шаардын ичинде бир топ Пригородный или Бединовка деген кыштактар болуп келген да. Ошонун баардыгынын тең эле эл жашаган жерлеринде участоктор кенен 12, 15, 20 соткадан эле болчу. Анан мэр ошону билип туруп эле ушундай эмчүн маалымат бергени биз үчүн түшүнүксүз болуп калды.
Мэрдин бул билдирүүсүнө карата жашоочулардын юридикалык өкүлү доо арыз даярдап жатат. Ошондой эле ынтымак кордоонун жанындагы биринчи үйдүн имараты мурда мектептин очокканасы болгон деген билдирүүгө да комментарий берип, буздуруу тууралуу кабарды уккандан бери үй ээсинин ден соолугу начарлап, маалымат жыйынга катыша албаганын, ордуна аны жолдоп, үйүнүн документтерин кошо берип жибергенин кабарлашты. Ооруп жүрөт. Байыңкы үйүңөрдү бузабыз дегенден бери келе албай калды да, анан мага табыштап айтты да барып айтып кой. Мынакей, ошол жер укугун аныктаган документ. Кызыл китептин көчүрмөсү. Эми ошого жалаа кылып айтып атат да, ал деген котельный болчу деп. Котельный болсо анын бер жагында турат, өзүнчө турат. Ал жерде мен айтып коеюн, Институт развития человеческого потенциала деп жазып туруп, ремонт кылып, ошол учреждение болуп турат. Ал эч эл жашай турган, киши жашай турган жер эмес. Жашоочулар аларга 25 мартта эскертүү берилип, тосмолорду 1 апрелге чейин өз эсебинен буздуруу талабы коюлганын айтып өтүштү. Мэриянын бул аракети мыйзамсыз экенин жана алардын жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдиришти. Шаардык башкармалык алардын жери боюнча документтер мэриянын 1997 жылы чыгарган буйругунун негизинде берилгенин, анын экинчи бөлүгүндө үй ээлерине жолдор кеңейтилет, үй дарбазаны бузууга туура келсе, кенемте төлөнбөйт деп айтылганын түшүндүрүшүүдө. Ошондой эле мыйзамдуулугу тууралуу укук коргоо органдары баа берет дешет. Компенсация эми бул 36 000 сомго жерди ошол убакта алып алган жердин ордуна компенсация сурагандын өзү уят иш. Андан көрөкчө ошол татынакай кылып бошотуп берип, ар жагын укук коргоо органдары менен териштирүүлөр жүрөр. Ал эми ылдый жагында болсо компенсация өзү эскертүүнү алып аткан убакта ошол жазылып турат. Мына экинчи пунктунда жол чоңое турган болсо компенсация каралбайт деп. Ошондуктан эч кимге компенсация жөнүндө бул суроо ачык азырынча. Ал ачык боюнча кала берет. Шартына карап туруп, мыйзамдуу болсо, мыйзамдуу өздөрүнүн мыйзамдуу болгон жерде компенсацияны карап берүү жагы каралат. Чыңгыз Айтматов проспектиси Масалиевден Семетей көчөсүнө чейинки бөлүгү президенттин тапшырмасы менен 6 тилкелүү болуп кеңейтилип жатат. Эскизде проспектинин эки тарабындагы дублер жолдор көрсөтүлгөн. Андан тышкары жарыктандыруу жаңыланып, ирригациялык каналдар жердин асты менен кетет. Тротуарлар вело жолдордон өзүнчө бөлүнөт. Жумуш толугу менен май айынын соңунда аяктоо пландалууда. Тротуарлар мурун велосипедный дагы тротуар болгон, андан кийин пешеходный дагы болгон да. Бири-бирин кээ биринде мындай ушундай самокат менен келатканда дагы бири-бирин уруп кеткен күндөрү болгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө велодорожка отдельно болду, а тротуарная дорожка отдельно болду. Эми мен ойлойм, Кудайым буюрса, мына президентибиз тапшырма койду. Шаарыбыздагы жакшы көркүнө чыгышыбыз керек. Андан тышкары калаада дагы 8 көчө оңдоп түзөөдөн өтөт. Ага ылайык Бишкектин айрым көчөлөрү жабылды. Бишкектеги жолдорду оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 25 марттан тарта шаардагы айрым көчөлөр жабылды. Азыркы тапта алардын бири мына ушул Жибек жолу проспектиси Лермонтова көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейин бир тараптуу жабылган. Учурда демонтаждоо иштери башталып, жолдун жээгиндеги бордюрлар алына баштаган. Биз 8 көчөнү быйыл планга киргизгенбиз. Ошол 8 көчөнүн 3 көчөсүндө жол иштери башталды. Бул азыр турган мына Жибек жолу көчөсү, Лермонтова көчөсүнөн Курманжан Датка чейинки көчө 2 тилке 2 тең оңолот быйыл. Азыркы күндө биринчи этабы мына Лермонтовадан Будённый көчөсүнө чейин бир жагы жабылды, иштер азыр кызуу башталды. Жибек жол проспектисинин жогоруда белгиленген бөлүгүнүн түштүк тарабы жабылды. Түндүк тарабы транспорт кыймылы үчүн убактылуу 2 тараптуу иштеп жатат. Ал эми реконструкциялоо иштери 4 айдын ичинде бүткөрүлүшү керек. Аны аткаруу иштерин Моздорстрой ЖЧКсына тапшырылган. Башчылардан техникалык жарымы келди буякта. Демонтаж жумуштары жүрүп атат, эски бордюрларды чыгарып атабыз. Жумушчулардын саны 20дай азыр. Техника 15 чакты техника эметилет. 7дей ховоз иштеп атат. Буякта демонтаж мусорларды чыгарып атат. Лермонтова көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейин узундугу 1800 метр, туурасы ар бир жагы 11 метрден болот. 3 полосалуу. Ушул жерде азыр баягы асфальтын сейрип фреза менен, анан кийин жаңы асфальт төшөйбүз. 2 катмардагы асфальтты крупнозернистиде чоңураак шагылы менен асфальт жана шыма асфальты төшөлөт.
Бул жерде дагы помимо Зеленстрой өзүнүн бактарын келип санитарный очистка кылышат. Турбалар бар, ирригационный турбалар, анын баары тең тазаланылат. Перспективный турбалар деген бар. Кабелдерге салынат. Ал бир 3 жерден 4 жерден салынат. Ошонун баары тең ушул жолго камтылган. Ошондой эле Жаш гвардия бульварынын Бөкөнбаев көчөсүнөн Москва көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн батыш тарабы жабылат. Чыгыш тарабында убактылуу эки тараптуу кыймыл уюштурулат. Реконструкция ишин Дорстрой групп ЖЧКсы аткарат. Мындан тышкары Медеров көчөсүнөн 7 апрель көчөсүнөн Юнусалиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө оңдоп түзөө иштерин Технотоп ЖЧКсы жүргүзөт. Ошо 8 көчөнүн ичинде Чүй көчөсү бар. Мурунку Чүй көчөсү, азыр Шабдан Батыр көчөсү. 7 апрелден Лермонтов жейинки участок жазылат. Андан тышкары Ахунбаева былтыркы көчөнүн уландысы жазылат. Бул Жукеев Пудовкина көчөсүнөн 7 апрель көчөсүнө чейин. Лев Толстой көчөсү, Ибраимова көчөсүнөн Жаш гвардия проспектине чейинки. Андан акыркы көчөсү бул Курманжандантка көчөсү. Чүй проспектинен ушул Жибек жолуна чейинки аралык жазылат да. Кошумча дагы 4 көчөнү оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү планга киргизүү каралып жатканын да кабарланды. Алар Ауезов көчөсү Анкара көчөсүнөн Сухобатор көчөсүнө чейин, Ахунбаев көчөсү Достоевский көчөсүнөн Ауезов көчөсүнө чейин, Сухобатор көчөсү 7 апрелден Ауезов көчөсүнө чейин, Токтоналиев көчөсү Масалиев көчөсүнөн Айтматов көчөсүнө чейин. Анан азыркы күндө былтыркы жумуштардан да 2 көчө жазалып, ушул быйылкы жылга өткөн көчөбүз бар. Бул Чапаева көчөсү, Лев Толстой көчөсүнөн Бакаева көчөсү, Баканбаев көчөсүнө чейинки аралык азыр жазалып атат. Баягы былтыр ошол темир жолдун асты менен өтмөк салынып, былтыр башталган, быйыл буюрса бир 2 айдын ичинде ал көчөнү толук кандуу бүтөбүз. Ал эми өткөн жылы реконструкция иши аягына чыкпай калган көчөлөрдө да жумушланууда. Андан тышкары шаар ичиндеги 3 көпүрөнүн оңдоп түзөлүшү планга киргизилген. Бул ошо Жибек жолундагы көчө, Жибек жолунда Аламидин суусу аркылуу өтө турган көчө. Ошол жерде кичине көпүрөнүн туурасы кичирээк болгондуктан аны чоңойтолу деп планга киргиздик. Андан тышкары Аоза көчөсүндө тез канал аркылуу өтө турган көпүрөбүз бар. Адак аябай мындай кууш көпүрө, аны да чоңойтолу деп планга киргизип атабыз. Акыркы көпүрөбүз үчүнчү бул Шукурова Медерованын кечисиндеги БЧК деп коет, южный, ошол аркылуу өтө турган көпүрө. Аба ырайынын турукташканына байланыштуу учурда жол чийиндерин чийүү, жол белгилерин жаңылоо жана аң чөнөктөрдү толтуруу жумуштары да жүрүүдө. Азыркы тапта жалпы 6000 метр аралыктагы жумуштар аткарылган. Азыркы учурда мына өзүңөр көрүп тургандай Махатма Ганди көчөсүндө жүрүп жатат. Бул жол боек менен иштер аткарылып жатат. Ал эми осы термопласт менен боюнча Нуркамал көчөсү бүттү. Саманчинанын көчөсүн бүтүрдүк. Азыр болсо ошол кийинки этап боюнча Шербакова көчөсүн бүтүрөбүз. Аң чөнөктү жамоо иштери боюнча Бишкек шаары боюнча где-то бир 7000 метр квадрат иштер аткарылды азыр. Именно ошол 4 район боюнча мындайча айтканда 25-26 көчө бүттү. Кала ичиндеги жолдордун оңдоп түзөө иштерине быйыл жалпы 4,5 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Анын ичинде Бишкек шаары менен Манас эл аралык аэропортун бириктирген жолду реконструкциялоо иши да бар. Аталган жол жалпы 27 километр аралыкты түзөт. Долбоор 2 жылдын ичинде пилоттук негизде аткарылмакчы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.